Кыргызстанда мыйзамсыз баңгизаттарды айлантуу, аны колдонуу өлкөнүн саясий, экономикалык, социалдык беделине терс таасирин тийгизип келет. Эсептөөлөр көрсөткөндөй, Кыргызстан аркылуу батыш мамлекеттерине жылына 70 тоннадан ашуун ооган героини өтүп турат. Эл аралык баңгизат айлантуучулар үчүн Кыргызстан ыңгайлуу мамлекет болгондон тышкары, өлкөдө баңгизаттын оор түрүн, башкача айтканда героинге көз каранды болгондордун саны жыл санап өсүп келет. Республикада баңгизат колдонуучулардын санынын өсүшү менен кан аркылуу инфекциялык ВИЧ илдеттерин жуктуруп алгандардын саны басымдуу кылат. Алсак 2015-жылдын жыйынтыгы менен Борбор Азия чөлкөмүндө ийне аркылуу ВИЧ илдетин жуктургандардын саны 100 миңден ашкан. Баңгизаттарды мыйзамсыз айлантуу, колдонуу, ВИЧ инфекцияларын жуктуруп алуу сыяктуу көйгөйлөрдүн санын азайтуу максатында Кыргызстан эми Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбаларын колдонот. Официально у нас сейчас учетов наркопотребителей нет. Расмий түрдө бизде баңгизат колдонуучулардын учету жок. Медициналык жардамга кайрылгандар 10 миң деп айтылат. Албетте, бул реалдуу азыркы Кыргызстандагы баңгизат кырдаалын алганда абдан аз көрсөткүч. Менин көз карашымда реалдуу турмушта бул сандардан бир топ көптүк кылат. Андыктан биз кырдаалдын чыныгы картинасын көргүбүз келет. Мисалы, кандай баңгизаттар каяктан келет дегендей. Бул жерде ар кайсы тармактын өкүлдөрү чогулган. Алсак, укук коргоо, саламаттыкты сактоо тармагы, жазаларды аткаруу мекемелеринен, СПИД, наркология борборлорунан, бейөкмөт уюмдардан келген адистер. Бул адистер учурда Европанын тажрыйбаларын анализдеп, ошол ыкмалардын негизинен түзүлгөн системаны Борбор Азияга колдонууга умтулушат. Учурда Кыргызстанда Германия Федерациясы каржылаган КАДАП аталышындагы долбоор иштеп жатат. Бул долбоордун негизги максаты КМШ өлкөлөрүндөгү мыйзамсыз баңгизат саясатын жөнгө салуу болуп эсептелинет. Бул долбоордун башкы философиясы ар бир өлкөнүн тажрыйбаларын анализдеп, ошону колдонуу ыкмаларын иштеп чыгуу болуп эсептелет. Ал үчүн Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн эксперттери Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин баңгизатка болгон талаптарын, суроолорун, көйгөйлөрүн билиши абзел. Мына ошол чогултулган маалыматтардын негизинде европалык эксперттер анализдеп, комплекстүү механизмдерди иштеп чыкмакчы. Европалык тажрыйбанын негизинде баңгизат көйгөйүн 4 багыт менен азайтса болот. Алар баңгизат менен күрөшүү боюнча улуттук стратегиянын иштелип чыгышы, улуттук координациялык борборлордун түптөлүшү, профилактика жана дарылоо ыкмалары сыяктуу. В первую очередь надо понять, что нет чего такого, как универсальное решение для всего и всех. Да? Биринчи кезекте биз баардык нерсеге жана баардыгына ылайыкташкан универсалдуу чечим жок экендигин түшүнүшүбүз керек. Биз билгенден 20-30 жылдап мониторинг жүргүзүлүп келген тажрыйбалуу мамлекеттердин маалыматы боюнча баңгизаттарды жок кылуунун бир гана жолу бар. Ал профилактика, дарылоо, жазалоо чараларын анализдеп, чогултулган маалыматтардын негизинде комплекстүү иш алып баруу керек. Баңгизат менен күрөшүүдө жана алардын санын азайтууда европалык ыкмалар канчалык деңгээлде эффективдүү экендигин убакыт көрсөтөт.